Бүгүн 14 мартта Ноокат шаарынын тазалыгы үчүн алынып келинген атайын техникалар пайдаланууга тапшырылды. Бул тууралуу акимчиликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, таштандыларды ташуучу жана жолдорду жуучу техникалардын ачкычын аким Данияр Иманалиев тапшырган. Баасы $34.000 таштанды жыйноочу 2 унаа жана суу чачуучу 1 техника шаардын тазалыгы үчүн кызмат кылат. Техниканы сатып алуу үчүн мэрия шаардык бюджеттен 5 миллион сом бөлүп берсе, калганы Айыл банктын лизинг жолу менен 5 жылдык мөөнөткө алынган деп айтылат маалыматта. Булак турмуш KG сайты.